Нарындыктар малсыңар, таластыктар адам болбойсуңар деп кече эле карапайым элди көзгө илбей, көздү май басып кеткен эски бийликтин адамдары бүгүн интернетти башыңарга кийип алыптырсыңар го. Атетки 4 жыл побегде жүргөн Сапари Сакыров эмне жок. Кече эле жүрбөдүң беле, мына менде бар болуш керек. Ошо пластикубуңар. Мына машинемде жүрөт. Ушул пластикубусту кече эле $650 алдырып атпадыңар эле. Мына мен миллионермин. $650 пластикубусту момтол ыргытып коем. 6 жыл бийликте турдуңар го, кыйраттыңар го баарын тең. Күндүз 2 саат свет өчүп, кайра түнкүсүн 2 саат свет өчүп, кураганыбыз момда эсимде да. ТЭЦ жарылып, паровойлор тоңуп, энергия кризис жөнүндө ушу эл сүйлөсө да, силер сүйлөбөгүлөчү. Бийликтен кеткен адамдар, силер сүйлөбөгүлөчү. Бийликке ошум тойбогон адам экенсиңер. Же тигини алып келер, муну алып кел деп биз айтсак жарашат. Бирок убагында президент бололу, элдин көйгөйүн чечпей кайра ушундай сазга тыгып коюп, ана момдай комментарий бергениңер токтотулачы. Интернетти башыңарга кийип алыпсыңар го. Эстеген сайын психоз болосуң энең тура. Негизи бул энергия кризистен чыга турган жолу мындай эле, бир эле жолу бар да. Ушу эски бийликте турган баарыңарды тизип туруп эле куздуруш керек дагы, энергия кризистен жөн эле чыгып кетиш керек. Жана ТЭЦтен жеген акча менен, берке музейден жеген акчаны эле куздурса болду. Момдай кес салынат да, ошо менен жыргалда ошого кайра эле кирип келебиз. Мен Садыр Жапаровдун ордунда болгондо жөн эле силерди алып барып туруп эле мондай шилден кармап туруп эле кекиртекке чаап куздурмакмын. Болбосо мондай колумду кекиртеңерге тыгып алып эле сууруп алып туруп эле кести салып коймокмун да. Ушундай ачуу чындыкты айтсаң анан кайра чычалайсыңар. Йоп, тигдиктер. Шайлоодон кийин массалык башаламандыктарды уюштурууну көздөгөн деструктивдүү топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деп билдирет Ички иштер министрлиги. Башаламандык уюштурууну көздөгөн топтун курамына саясий ишмерлер, экс-депутаттар, мурдагы мамлекеттик кызматкерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери катышып, алар провокация жана күч кагылышуулар үчүн өз тарапташтарын уюшкан кылмыштуу топтору жана спорттук бирикмелерди кошуп, тарапкерлерин тартышкан. Кармалгандар шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин түштүктөн баштап Бишкек жана башка облустарда массалык нааразылыкты жаратып, өлкө боюнча бир катар митингдерди мерчемдешкен. Алардын пландарында Конституцияга каршы чакырыктар, ошондой эле административдик имараттарды, телеканалдарды, күч түзүмдөрүнүн объекттерин, курал-жарактарды алуу ыктымалдыгы болгон. Топтун так иерархиясы жана ролдору бөлүштүрүлгөн. Координациялык топтор саясий талаптарды коюуга тийиш болсо, кылмыштуу түзүмдөр күч колдонуу жагын камсыздамак. Айрым катышуучулар өздөрү үчүн келечектеги кызмат орундарын алдын ала бөлүштүрүп алышкан. Тинтүү учурунда курал-жарактар, ок-дарылар, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 АКШ доллары, тополоңду каржылоо боюнча документтер, иш-аракеттердин пландары жана банки каражаттар алынган. Кармалгандарга зомбулук, талкалоо, өрттөө жана башка менен коштолгон массалык башаламандыкты уюштурууга даярдык көрүү боюнча айыбы угузулуп, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш ишинин алкагында топтун башка катышуучуларын жана анын ишмердүүлүгүн каржылагандарды аныктоо боюнча бир катар тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Азыр мисалы шайлоо болсо деле менин оюмча баягы чет өлкөлүк күчтөр эмес, Кыргызстандын эли, кыргыздын жарандары биз өзүбүз чечебиз. Ким келет, ким кетет болгондо дагы шайлоодо чечкенди үйрөнүшүбүз керек. Мен ошого чакырып кетер элем. Азыр бийликти алмаштыруунун зарылчылыгы дагы, мүмкүнчүлүгү дагы жок. Ушу сыяктуу мындай бир мыйзамдан тышкары, мыйзамга каршы келген лозунгдардын өзү мындай өтө мындай кооптуу деп эсептейм. Социал-демократтар негизи эле эски президент Атамбаевдин жан жөөкөрлөрү, ушу сыяктагы ушу тегеректе жүргөндөр менин оюмча мындай бир өзүнүн күчүн, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн мындай бир кандайдыр бир
мүмкүнчүлүктөрүнү өтө эле апыртып мындай колубуздан дагы эле бирдеме келет дегенге ишенип алганына таң калып атам да. Азыркы шайлоодо эл менин оюмча бүгүнкү күндө азыркы бийликти мындай колдоп коштоп эле атат. Шайлоо да көрсөтөр кандай депутаттар келерин. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Что будет дальше? Твое видение. Я очень хочу, чтобы что-то было. Ну, что-то было так. Чтобы что-то хорошо. Кто из них лучше работает? Ташиев или президент Жапаров? Мы. Россия нас поддерживает, вот лично нас. Я думаю, да. Не государство, а нас. Я думаю, да. Я думаю. Кто? Матвиенко раньше поддерживал. Да, даже Сапар Исаков, вот наш премьер-министр, он же находится сейчас в Москве. Сапар Исаков. Помните, что-то премьер, знакомое. наш партиец наш. Он сейчас в Москве, да? Но его хотят же наши, не могут его экстрадировать никак. Уголовные дела завели, то есть, ну Кремль его охраняет, у него ФСО. Там у него все хорошо. А наши никак его оттуда вытащить не могут. А что, Россия не могут одного человека дать? Не будут они отдавать. Они сказали, мы не будем отдавать. Поэтому эти злятся прям. Они его держат как запасной вариант. Если что, мы его поставим президентом. Понимаете? А это прям бесит наших этих. Это его можно с президентом поставить, да? Конечно. Да он вытянет, Сапар Исаков. Какая Сапар Исаков, я слышал там это. мы поможем. Правильно? Нет, так он этот, не, ну, как лидер, он потянет? Мы поможем. Мы поможем. Правильно? Когда мы придем к власти, вы мне что, не хотите работать? Конечно. Что я туда не ходил? Конечно. Открытие офиса, да? Это только весной будет открывать офис? Да, наверное. Я думал, сейчас. Но выборы мы уже проводим. Завтрашнего дня у нас уже полностью агитация. Мы уже сегодня начали. Вот. Тоже помогайте нам, поддерживайте. Вот. Нам надо как-то вытащить всех своих. Жалко, что мы сегодня без Ирины, без Назара, без других. Ну ничего. Но я через думаю, это что должны быстро пройти. пройдет, дай бог. Я думаю, что вот это должно максимум через 3 года должно все поменяться. Но я надеюсь, что быстрее это будет. Ну что может быть? Смена власти. А? Смена власти. Ну смена власти. Нет, так не получится смена власти. Сейчас никто не пойдет на митинги. Подождите, подождите. Я тебе честно говорю. Ну никто не пойдет. Люди не пойдут. Они устали. Вот видите. Может быть, я то, что давно здесь не был, может, что-то не знаю. Вот видите. Я думаю, что власть к тому ведет. Так что. Революция кылабыз, смена власти болот. Россия Сапар Исаковду президент кылып алып келе жатат. Биз ага жардам беребиз деп славян улутундагы белгисиз адамдан күнкөрүшкө акча сурап отурган Темирлан Султанбеков жана аны менен кошо Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Д. Матбүжаран, ошону менен бирге Дүнт Миша Кайман аты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү жана массалык башаламандык уюштурууну көздөгөн деструктивдик топтун дагы бир башка мүчөлөрү кармалып камакка алынышты.